Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги Жалал Абад областы Ташкөмүр шаары номер 14 Токтосун Шадыханов атындагы инновациялык гимназия мектеби. Министерство образования и науки Кыргызской Республики, Жалал-Абадская область, город Ташкөмүр, инновационная школа, гимназия номер 14 имени Токтосуна Шадыханова. Ташкөмүр садака биримдигинин демилгеси менен шаарыбызда тил билсең, дил билесиң деген конкурс жүргөн. Мына ошол конкурстун сынагы биздин мектепте 4 февраль күнү өткөрүлгөн. 4 февраль күнү өткөрүлүп, 7 февраль күнү протокол жазылып, бул жерде тилчилер Ажыматова, Валиева, Абдрахман кызы, Момукул айдыжекелеринер жыйынтыгын чыгарып, орундарды коюшканда, тил билсең, дил билесиң сынагынын жыйынтыгы мектептин сыртына да илинген, кандай жыйынтыктар болду. Мына азыр ошол жыйынтыктарды тапшыруу үчүн Ташкөмүр садака биримдигинин мүчөлөрү Чыңгыз Жабайкулов агайыңар, анан Нурбек агайыңар келди атайын, ушу гимназиянын окуучулары менен жолугушуп, көрүп, анан ошол сыйлыктарды өзүнүн колдоруна тапшырып келелдир. Жогорудагы тил билсең, дил билесиң деген жыйынтыкта 1 орунга Урматбекова Элиза, 11 класстын окуучусу ээ болду. 1 орунду Урматбекова Элиза, 11 класстын окуучусу 1 орунду ээлегендиги үчүн Токтосун Шадыханов атындагы гимназия мектебинин окуучусу сыйланат дейт. Бул окуучубуз азыр окууда жүрөт, жыйынтыга даярдык боюнча класс жетекчисине өзүнүн колу менен тапшырып койсоң, Так, 2 орунда Кудайбердиева Гүлнур, 10 сыйлыгы менен 2 орунга. 2 орунга 1000 сом сыйлыгы менен. 3 орунга Исмаилова, 10 класстын окуучусу 500 сом сыйлыгы менен. Кошумча маалымат айта кетейин, мындан сырткары Абайдылдаева 9 класстын окуучусу, өзгөчөлөнгөндөр Сагыналиева 9 класстын окуучусу, Акталов 10 класстын окуучусу, Кундузалиева Руке 9 класстын окуучусу, Тургунбаева 9 класс, Мусаева 10 класс, Осмоналиева 11 класс, Каримова 10 класс, анан Жумашева 11 класстар дагы булардан кийинки орунда ушулардын балы ортодон жогору болуп, бирок орунга 3 орунга илинген жок. Бирок мен ошо 12 окуучунун фамилиясын атап айтып койдум. Мен могул жерге атайын, ошо тил билесиң, дил билесиң конкурсуна катышкан окуучулардын иштери баардыгы ушул жерде турат. Ташкөмүр садака биримдигине тапшырабыз. Ошо ким канча сөз которгону, кыргызчадан орусчага, орусчадан англисчеге 1000 сөз берилген. Мына 5 класс силер дагы турасыңар, жакында силердин курагыңарга да ушундай конкурстар уюштурулат. Ошон үчүн даярдангыла. Азыр 9-11 деңгээлинде болду. Эми 7-8 деңгээл өзүнчө, анан кийин 5-6 класстын деңгээли өзүнчө болот. Тил билесиң, тил билсең, дил билесиң деген жыйынтык боюнча. Анан азыр Чыңгыз агайыңарга сөз берейин. Силерге дагы Чыңгыз агайыңар бул конкурсту эмне максат менен уюштуруп атат? Ошол жөнүндө айта кетсин, Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
Биз таш көмүр садака биримдик деген коомдук фонддонбуз. Биз дегенде мен, может силердин ата-энеңер, эже, аке, карындаш бардыгы. Таш көмүр садака биримдиги эмне себептен ачылган бул? Бул сыртта жүргөн таш көмүр жерлештерибиз. Ар бирибиздин ушул жерде туугандарыбыз бар, Россияда жана башка жактачы иштеп жүргөн чет өлкөдө. Ошолордун инициативасы менен ачылган. Эмне деп ачылган? Көп жылдан бери иштеп, жакшы дегендер бар, жакшы жетишкен инсандарыбыз бар, таш көмүр жерлештерибиз, аталарыбыз бар, апаларыбыз, эжелерибиз көп таш көмүр жерлештерибиз. Ошолор убактыбызды бекер өткөрүп ушул жакта жүрө бербей, кичине болсо дагы өзүбүз барып жардам бере албасак да кыйыныбыз менен акчалай жардам берип турайлы шаарыбызга деген ниет менен ушундай ком ачканбыз. Биз 3 направление менен жардам беребиз да көбүнчө. Биринчиси ооруп жардамга муктаж болуп аткан инсанга жардам беребиз. Экинчиси аз камсыз болгон инсандарга жардам беребиз, жерлештер. Үчүнчүсү таш көмүр шаарындагы баардык инсандарыбызга, таш көмүр жерлештерибизге жардамы тийе турган бир жакшы иш аракеттерди кылабыз да. Ошондой ой менен ачып түзүп, биздин жерлештерибиз ошол жактан акчалай жардам берип турат. Колунан келишинче 50 сом, 100 сом, 200 сом ушундай жардам беришет. Биз ошол берген каржыны бир жакшы элдерге бир керек боло турган иштерге жумшайбыз да, мындайча айтканда. Азыр бизде проект ушу билим деген проект бар эле. Ошолго келип токтоп, быйыл Кудай кааласа жалаң ушу билимге эме кылайлы деп атабыз да, акцент. Буйруза бул эмне себептен ушу билимге кайрылып атабыз? Мен башкаларга да айтып келем, силерге да айтып атам, силерге мен өзүм бир живой пример болуп берсем болот. Өзүм мектепте 10 класска чейин окугам. Биринчи мектепте. Алга чейин 7-чи мектепте окугам. Анан кетип калгам иштеген Россияга. Ал убактарда өзүм тилди жакшы билбечү элем, анткени окубагам да, окуй жүрөргөм, ойноп, мектепке келип келбей. Анан Россияда аябай кыйналдым, тилди билбейчи, иште албай кыйналдым. Анан кийин жетишкендердики болот, азыркы мына ушул. Бирок ошол мен база өткөн, мага ошо кыйналгандар көп да, жерлештерибизчи. Ошондой силерде болбосун деп, кичине болсо да ушу тилди үйрөтүп калайлы деген проект менен жүрөбүз да азырчы. Азыр силер биз азыр конкурс кылып атабыз да, эмне себептен миңтеги депчи, эмнеге орусча, эмнеге англисче депчи, анткени силер буйруза окууну бүткөндөн кийин жогорку окуу жайга тапшырып калышыңар мүмкүн, или бир жакшы иштерге орношуп калышыңар мүмкүн. Ошондо ушу тилдин кереги тиет. Элементарно азыр если иштегенде барып калсаңар, тилди билбесеңер, ушу айтып атам, кыйналасыңар да. Силер да уштуп азыртадан кыйналбасын деп, ушундай бир жакшы нерсеге кичине болсо да бир жардам берип калайлы деген ойдо жүрөбүз да. Анткени силер жакшы жетишкен инсандар болсоңор, силер өзүңөр жетишкендик болосуңар, ата-энелериңер, досторуңар, шаарыңар бардыгына жетишкендик болот да. Силер канчалык мындайча айтканда алсыз болсоңор, ошончолук биз кошо силер менен кошо алсыз болуп кете беребиз да, ылдыйгачы кете беребиз, алдыга жылабыз. Кайсыл мамлекетте билимдүүлөр көп болсо, ошол мамлекет ар дайым алдыда турат. Өнүккөн мамлекет болот да. Ошого биз дагы өнүгүшүбүз керек. Өнүгүш үчүн билимдүү болушубуз керек экен да. Бардык Алланын буйругу менен, бирок колдон келишинче аракет кылайлы баарыбыз. Анан азыр бул жерде эң көп сөздү билген 316 болду да, 316 сөз период кылып турду. Бул аз чындыгындачы. Гимназияга аз, гимназия деген мектепке, анткени 4-чү мектепте, Токтогул мектепте, 4-чү мектепте 422 отурду да. Алар гимназия эмес бул. Ошондо болуп да, бул аз болуп калды. Ошондуктан окуйлу, аракет кылайлы, канчалык окусак бул кийин өзүбүзгө керек болот. Бул жашоо. Өзүбүздөн зависит этет. Кааласак миллионер болсок болот, кааласак окумуштуу болсок болот, кааласак эчтеке кылбай койсок болот. Бирок ошонун баардыгы өзүбүздөн зависит этет. Канчалык мээнет кылып аракет кылсак, ошончолук жакшы иштерге, өзүбүзгө, ата-энелерибизди баардыгыбыз жакшы көрөбүз да. Ата-энелерибизге жакшы иштерди кылсак болот, жетишкен айначы. Ошол окуйлу окуучулар баардыгын колдон келишинче. Бул 3 этап менен болот да. Азыр биринчи этап булчу.
экинчи этабында дагы булдан да жакшыраак болот. Үчүнчү этабында булдан да жакшыраак кылып, үчүнчү этабында мектептер арасында кылабыз да. Азыр ушу мектеп ичинде эле силер бири-бириңер менен конкурс болуп атат го. Уже үчүнчү этабында мектептер арасында конкурс болот. Ошо мектептер арасында конкурсту уткандардын эжекези сөзсүз түрдө английскийден берген, русскийден берген эжекези, директори кошулуп бир жерге алып барып эз алтып келебиз буюрса. Жакшы бир аракет кылган атабыз да, ошол эз алып ошол жерде чоң бир тренинг кылып да башка бир ушундай иштер кылып дагы күч алып туруш керек да. Биз бардык өзүбүздүн колубузда да. Биз милдеттүү шаарыбызга жардам бергеничи. Шаарыбызга жардам берген бул өзүбүзгө жардам берген болуп эсептелет да. Ошого белгилүү окуучулар баардык аракет кылып, колдон келишинче жакшылап окуган аракет кылайлы, сөздү үйрөнүп алайлы. Бул тилди билесиңерби? Тилди билсең, тилдичи, английскийди, русскийди билсең, булга эч кандай жолтоо жок. Бир оозун жаап коелу сүйлөтпөй койбосуң, кандай учурда болбойт. Жайлоодо болосуңбу, шаарда болосуңбу, бир свет жок жерде отурасың, сүйлөй бересиң, айта бересиң да. Или кары болосуң, жаш болосуң, сүйлөй бересиң, айырмасы жок. Если сварщик болсоңор, специяңыз сварщик болот. Ток жок болсо, силер сварщик боло албайсыңар. Сварка боло албайсыңар. Ток болгондо да сварочный аппаратыңар жок болсо, сварка боло албайсыңар. Жайлоодо болуп каласыңар, же башка шаарда болуп каласыңар, аны кыла албайсыңар. Тилге андай тоскоолдук жок. Тилгечи. И ошол эле сварщик болсоң деле башка чет өлкөдө жүрсөң, тилди билбесең, аны кыла албайсыңар да. Ошого тилди үйрөнөлү колдон келишинче. Бул тилди билген аябай жакшы. Анан экинчи турунда биз эркек балдарга да отдельно, кыз кишилерге да отдельно уже ушундай конкурс кылабыз да. Анан 4 тилди билгизебиз. Алфавитти. Экинчи турундачы, ошонун экөөсүн тандап кылсаңар болот да. Корейский, японский, арабский, анан турецкий. Не себептен деп атабыз? Анткени бизде көбү Кореяга кетип калат, же Японияга кетип калышы мүмкүн, же Турцияга кетип калышы мүмкүн, же Дубайга кетип калышы мүмкүн, иштегени же окуган. Ошондо керек болуп калышы мүмкүн деген ой. Хотя бы азырынча булардын переводун билбесек да алфавитти билип алсак тамгалар. Анан кийин окушу оңойраак болуп калат. Дальше уже үйрөнүп кетиш оңойраак болот да. Кичине болсо дагы бир салым кылып калайлы деп атабыз да. Ушул нерселердин баардыгына себепкер бул жерде ошо азыр айтып кеттим, силердин эжелериңер, акелериңер, может, ата энелериңер дагы Россияда жүрүшү мүмкүн да. Ошолордун салымы, бар. Ошолордун салымын текке кетирбей максимально колдонушубуз керек. Анткени алар пешене тери менен иштеп тыйын салып атат. Алардын салган тыйынын силер колдонбосоңор анда тура эмес болуп калат. И бизде канчалык жакшы жетишкендиктер көп болсо, ошончолук шаарыбыз өнүгөт. Көбүбүз нааразы болор эмеспи? Эмнеге биздин шаар мындай болот? Эмнеге шаарыбызда мындай болбойт? Анан Америкада эмнеге мындай, же Японияда эмнеге мындай, анан бизде андай эмес деп, ушунун баардыгы өзүбүздөн зависит этет. Бүт нерсе өзүбүздөн. Канчалык биз билимдүү, илимдүү, жетишкендиктерибиз көп болсо, ошондо өнүгөбүз. Бир эле өзүбүз эмес, шаар ошо өнүгөт да. Ошого аракет кылайлы окуучулар. Силер да Кудай кааласа чоңойсоңор ушинтип катышкыла, аракет кылгыла, тилди үйрөнгүлө. Тил аябай жакшы нерсе бул. Жашоодо аябай керек экен силерге. Нурбек. Иш болбосун дайыма алдыңкы катарда жүрөт да. Мына Нурбек агайымыз дагы сөз берейин. Assalamu alaikum. Бул мектептен аябай жакшы окуучулар чыккан. Азыркы учурда Эрик Орозбаевди тааныйсыңар баардыгыңар. Сагын Токтосун. Эрик Орозбаевди тааныйсыңарбы? Кайсы мектептен бүткөн? Ушул ушу гимназиядан бүткөн. Кудайберди Сагын Токтосун кайсы мектептен бүткөн? Ушул мектептен бүткөн. Мына мен класс жетекчисимин, ошол төраганы. Эрик Орозбаевди дагы кыргыз тилинен мен окуткам. Мына көрдүңөрбү? Кийин келечекте силерди дагы ушинтип бирөө айтып турсун ушул мектептен бүткөн деп. Сыймыктала турган ушундай инсандар бар да. Шаар үчүн азыр шаарыбыз Кыргызстан үчүн чоң мээнет кылып атат. Кыргыз жаш күчтөр мына азыркы учурда Ташкент садака биримдиги сонун инициатива көтөрүшөт мындай.
окуучулар талаада корболбосун. Анткени ата-эне баарын көрүп атат да, чын сөз айтып кеткендей, башынан ар бир адам көргөн нерсени бирөөгө каалабайт да. Ошондуктан силер ата-энеңер силерге канчалык минет менен силерге дуа кылып, ушу кыздарын, балдарын окуса экен деген ой максатын силер текке кетирбеңиз да. Ошондуктан баарыңар ниет кылгыла. Биз да ошондой инсандарданбыз, жакшы инсандардан чыгып, ушул жерде атыбыз кичине болсо да ушул таш көмүргө, Кыргызстанга чоң салайлы деген мындай ой тилек менен аракет кылсаңар, баардык нерсе ниетиңерге ашат да. Ар бир максат ниетиңерге ниет кылбаса адам эч убакта ишке болбойт да, мындайча айтканда. Ошондуктан баарыңарга каалат элем, ушундай жакшы окуучулар көбөйөрсүн, ушу мектептен чыга берсин, эч убакта жамандык болбосун. Ар дайым баарыңарга ийгилик, эч жамандык көрбөгүлө, ар дайым түз жүргө окугула. Мектептин президентине да сөз берип коелучу, ушул проект боюнча кандай өзүбүздүн окуучуларды кана мектептин президенти мектептин окуучулардын атынан проекттериңиздер аябай бизге жакты. Ушу эле тилдин өнүгүшүнө азыр сиз туура белгилеп кетсиз, азыркы убакта тилдин мындай орду азыркы заманда эң чоң. Тил билсең, конкурстун аталышында эле тил билсең дил билесиң дегендей, азыркы убакта окууга жана ишке аябай тил көп жардам берет. Ушу проекттериңиздер аябай жакшы окуучуларга демилге жана демилге бере турган жана аябай пайдалуу болду да. Ушу тарабынан айта кетсем, биздин белгилеп кетсиз, биздин результаттарыбыз канаттарбай калды деп аракет кылабыз. Кийинкисинде эң жакшы натыйжаларды көрсөткөнгө аракет кылабыз. Айта кетчү сөздөр калып кетти. Окуучулар Кудай кааласа жакшы аракет кылайлы. Бул жерде эжекелерибизди унутпайлы, агайларыбызды унутпайлы. Силерди жакшы билимдүү инсандар болсун деп силерге тарбия берип келип атат бүгүнкү күнгө чейин. Дагы берет Кудай кааласа. Ошол эжекелердин, агайлардын менетин актайлы, угайлы, жакшылап окуйлу, ыраазы кылайлы колдон келишинче. Макулбу? Экинчи турга сөз бересиңер, аракет кыласыңар жакшылап. Жигиттерибизге отдельный конкурс кылабыз, кыздарыбызга отдельный конкурс кылабыз. Анан бизде итоги мындай немеге алып келебиз да эжеке, Кудай кааласа. Азыр 9-класстан 11-класска чейин кетип атабыз да. Эмне себептен, неге 5-чи, неге 6-класс, неге 7-класска кошулбайт деген суроолор болуп калат. Бунун себеби 9, 10, 11лер көбүнчө 9-ду бүтүп, мен айтып бердим го, мен 11ди бүтпөй, 10ду бүтүп анан кетип калган иш дегенде, ошондойлор болуп калышы мүмкүн арада. Ошентсе кичине болсо да жардам тийип калат деген ойдо. Алдан сырткары 9-тан 11ге чейин биздин максат азман 1000 сөз атабыз го. Ушу силер ошо жылдын аягына чейин ушу сөз жаттап калсаңар, аябай чоң жетишкен биз үчүн. Может башкаларга бул аз дейт болуш керек, бирок биз үчүн аябай чоң жетишкендик да. 1000 сөздү чейин билбей өтүп кеткенден көрө билип окууну бүтүп кеткен жакшы да. Ошол анан 9-класс, 10-11 болуп кийинки 7-чи, 6-класстарда ушуну катышкыйлар. Буну Кудай кааласа баардыгыбыз колдон келишинче токтотпой аракет кылышыбыз керек баардыгыбыз. Анан итогу мен айтайын деп атам. Аягында бүт жеңүүчүлөр, азыр 3 жеңүүчү чыкты, ошентип 3-чү турда жеңүүчүлөр, анан башка мектептин жеңүүчүлөрү 3-3 болуп, анан мектептер арасында болот да. Ушул окуучулар Кудай кааласа ушулар бир группа кылып коюлду деп атабыз да. Булар жетишкенде аябай аракет кылган окуучулар болот да. Анан булар азыр ушул гимназия мектеби менен Кызыл Алманын же Севердин мектептеринин бири-бирине турмуш мамиледе жок да булар. Анан биздин колдон келишинче ушуларды жакшы бир ынтымак алып келип коюш болуп атат да, максат чаңкыйын. Атасар 9-11 силерге айтып атат. Жакшылап угуп алгыла. Анан кийин өзүңөргө керек болот, кийин Кудай кааласа. Может азыр билбей калсаңар да кийин көрдүшүп айткан турбайбы деп каласаңар да, бул аябай керек.
окуучулардын ынтымагын бириктирип, башын бириктирип койсок, Кудай кааласа бири-бирине жардам бериши баштайт. Мисалы, бирөөсү жогорку окуу жайга тапшырып калды. Бирөөсү жакшы бир жумушка орношпады. Бизге ушундай иштей тургандар керек болуп атат. Бири-бирине айтышып бири-бирине уже жардам беришип акылдашып, келип, окуу жайга тапшырып, билбей атам, билесиңерби десе, бирөөсү билгени айтып, ушундай бири-бирине жардам беришип, ошондон бири-бири жөлөк таяк болушуп атып, анан жакшы кичинекер болот эми, документтери. Ошондой ниеттерибиз бар. Рахмат. Мектеп парламентінің атынан ушул Ташкөмүр Садака Билим деген ишине ийгиликтерди каалайбыз. Ушундай проектилерди ишке ашып, келечекте ошо балдардын билим алуусуна салымыңыздарды кошо бериңиздер.